өлкөсүн сүйгөн, өмүрүн мекендин өнүгүүсүнө арнаган асыл адам. Жалил Чодуров 1940-жылы 18 мартта Чүй областынын Чүй районуна караштуу 11 жылга айылында жарыкка келген. Атасы Чодур Кыдыралиев 11 жылга айылында башкарма болсо, апасы Сардабөбү Кыдыралиева пейлигенен нарктуу байбиче болгон. Жубайларды кубанычка бөлөгөн Жалил Чодуров балалыкта бир үйдүн жарыгы, жалгызы болсо, кийин өлкөнүн өзөктүү иштеринде билектирген. Берилген тапшырманы так аткарып, жаңы бийиктиктерди белсенип багынткан мекенчил уул болду. Мектеп жашынан жакшы окуп билим алган Жалил Чодуров 1962 жылы Фрунзе политехникалык институтуна тапшырып, 1967 жылы өмүрлүк жубайы Нуржамал Бугубаевага баш кошот. Ошол эле жылы окуу жайды ийгиликтүү аяктап, инженер куруучу кесибин алып чыгат. Билимдүү, ишке даяр жаш кадрды Совет өкмөтү Ош областынын Кара Суу районундагы чарбаралык курулуш уюмуна жөнөтөт. Ошентип, жаңы үйлөнгөн жаш жубайлар жетелешип, Борбордон алыс Кара Сууга барып, эмгек жолун мастер болуудан баштаган. Ошол жылдарда республикада өлкө тарыхында эң ири ГЭС куруу иштери башталган. Демилгелүү жаш кадр бир айдан кийин Ош областык аткаруу комитетине которулуп, Кетмен-Төбө өрөөнүндө курула турган Токтогул суу сактагычын куруу боюнча ыкчам топтун улук инженери болуп иштей баштайт. Кубаттуулугу 1200 мегаватт болгон Токтогул ГЭСинин курулушуна жалпы союздук масштабта көңүл бурулуп, эң мыкты 1230 адам, анын ичинен 79 инженер-адистер тандалып, алардын катарында Жалил Чодуров да бар эле. Аларга электр станциясын куруу министерствосы тарабынан мамлекеттик пландоо комитетине ылайык Токтогул ГЭСин жана курулуш индустриясынын базасын куруу боюнча долбоордук тапшырмага киришүү, каржылоо сметаларын түзүү, эсептөө, даярдык көрүү иштерин каржылоо тапшырылган. Мына ушундан кийин Токтогул ГЭСин куруу жөнүндө КПСС Борбордук комитети менен СССР министрлер советинин токтому кабыл алынат. 1968 жылдын ноябрь айында Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин жана Кыргыз ССР министрлер советинин токтому менен Токтогул ГЭСинин суу сактагычын даярдоону тездетүү жана жергиликтүү калкты суу каптаган аймактан көчүрүп чыгуу боюнча чаккан токтому менен Токтогул районунун өзүндө областтык аткаруу комитетинин оперативдүү тобунун негизинде атайын дирекция түзүлүп, Жалил Чодуров анын башкы инженери болуп бекитилип, 1970 жылы дирекциянын директору болуп дайындалган. Суу сактагычтагы суунун алдында жалпысынан 34.481 гектар жер калган. 19 миллиард куб метр суу баткан. Азиянын чаңкаган талааларын сугарып жарык берген Токтогул ГЭСинин курулушу жана калктын жаңы жерге жайгашуусу, жашоого керектүү курулуштарды куруу иштеринде Жалил Чодуровдун салымы зор. Ошол кезде суу толтурула турган аймактан 25тен ашык айылдар жана андагы 18.200 адам көчүрүлгөн. Ал тургай ата-бабалардын сөөктөрү жаткан күмбөздөр казылып, 10.000 сөөк кайра көмүлгөн. 1970 жылы негизделген Токтогул шаарчасындагы курулуш дээрлик нөлдөн жоктон башталган. Суу жетпеген кайрак жерлерге жайгаштырылган айыл кыштактарга жашоо тиричилик өткөрүүгө социалдык мекемелер, суу каналдары зарыл эле. Райондун аймагындагы мектептер, оорукана, ашкана, мамлекеттик администрациясынын имараты, инфраструктуралык объектилер, үйлөр, каналдар, мал чарбачылыгы үчүн көптөгөн сарайлар, автобаза, сүт заводу, калкты көмүр менен камсыздаган көмүр база жана башка ушул сыяктуу маанилүү объекттердин баары Жалил Чодуровдун жетекчилиги астында курулган. Ал курулуш долбоорлорунун авторлорунун бири болгон. Салдырган имараттар бүгүнкүгө чейин колдонулууда жана анын райондун калыптанышына кошкон салымы жергиликтүү элдин эсинде. Курулуштар менен катар 500 000 түшүм берүүчү жана декоративдүү бак-дарактар отургузулуп, жашоочуларды сапаттуу ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу ишке ашырылган. Жалил Чодуров Токтогул районунун калыптанышына, суу сактагычтын курулушуна, аны менен жалпы өлкөнүн экономикалык өсүшүнө өзгөчө салым кошкон инсан болгон.
Бир кезде кичинекей кыштак болгон Токтогул курулуштан кийин шаар түбүндөгү поселок, анан шаар статусун алган. Ошентип, бардык 18200 адам райондун борборундагы жаңы курулган имараттарга жайгаштырылат. Ал эми элди көчүрүү абдан татаал процесс болгон. Ага эбегейсиз чоң жумушчу күчү жана каржы жумшалып, суу каптаган аймактардан ири жана чакан курулуштар тынымсыз көчүрүлүп турган. Айыл кыштактардын жалпысынан 7500дөн ашык кожолук, 30 000ге жакын адам жер которгон. Бүткүл Союздук Республика ГЭСтин курулушуна байкоо салып турган. Жаңы шаардагы жана айыл кыштактардагы ар бир жаңы курулган объект республикалык гезит журналдарга байма-бай жарыяланып, куруу иштери өлкөнүн жогорку жетекчилигинин көзөмөлүндө турган. Калкты жайгаштыруунун натыйжасында жергиликтүү элдин турак жай жана турмуш тиричилик шарттары, социалдык экономикалык абалы жакшырган. Токтогул шаарын куруу дирекциясынын директору кызматында эмгектенген Жалил Чодуров чын дилден элге эмгеги менен жагып, 1976 жылдын 30 августунда кызматынан жогорулап, Токтогул райондук советинин аткаруу комитетинин председателинин орун басары болуп дайындалган. Анын өлкө алдында жасаган ак эмгеги, өзгөчө күнү түнү уктабай иштеп, Токтогул суу сактагычынын курулушуна кошкон салымы бааланып, архитектура жана курулуш тармагындагы Кыргыз ССР Жогорку Советинин ардак грамотасы жана Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык менен сыйланган. Ошондой эле СССР Жогорку Советинин президиумунун каарман эмгеги үчүн медали менен сыйланган. Жалил Чодуровдун ысымы курулуш жана архитектура тарыхына жазылып, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу ардактуу наамы ыйгарылган. Кесипкөй инсан арбын грамота, сыйлыктардын ээси жана анын аты Кыргыз ССРнин энциклопедиясына кирген. 1983 жылдын 30 мартында Токтогулдан Фрунзе шаарындагы башкы Кыргыз суу чарба курулушуна которулган. Андан кийин Кыргыз ССРнин айыл чарба министрлигинде башкармалыктардын, дирекциялардын башкы инженери болуп иштеген. Кийинчерээк ал Кыргыз ССРнин жаңыдан уюшулган мамлекеттик агропром тармагында иштеген. Кыргыз Республикасынын, мамлекеттин жана жалпы Кыргыз элинин алдында ак кызмат өтөгөн инсан. Ал өтөгөн өзгөчө эмгеги үчүн айыл чарба министрлигинин сунушу менен персоналдык пенсияга чыккан. Өмүрүнүн акырына чейин эли журту үчүн күйүп жанып иштеген инсан өзү туулуп өскөн айылына газ киргизүүнү демилгелеп аягына чыгарган. Айтсак, 1989 жылы Чүй районунун жогорку айылдарын газдаштырууга жана газ линиясын курууга даярдыктар башталып, 1991 жылы 11 жылга айылында аяктаган. Бул айылдардын тургундары бүгүнкү күнгө чейин көгүлтүр от колдонуп келишет. Бул Жалил Чодуровдун эмгеги. Совет өкмөтүнөн кийин эгемендүүлүк жылдарда да, пенсияга чыккандан кийин да өлкөнүн өнүгүү багытында жаштарга акыл насаатын айтып, кеп кеңешин берип турган. Жакшы жар, жарым бакыт дегендей, Жалил Чодуровдун ийгиликтеринде өмүрлүк жубайы Нуржамал Бугубаеванын орду чоң. Ата сырткы тон, эне ички тон дегендей, Нуржамал Бугубаева жубайынын жоопкерчиликтүү ишине ар дайым колдоо кылып турган. Көп жылдарды чогуу караткан жубайлар 5 балалуу, 4 эркек, 1 кыздуу болушкан. Азыр Жалил Чодуровдун ысымын өчүрбөй алып жүрө турган урпагы көбөйүп, уучу зарып, небере чөбөрөсү менен өзүнчө бир айыл болду. 5 баласынын ар бири бүгүнкү күндө ата жолун улап, атанын тарбиясын, акыл насааты менен жашап, ар бири тандаган тармактарында иштеп келе жатышат. Артында эл эстей турган арбын эмгек калтырып кетти. Өлкөнүн өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошуп үлгү болду. Элин сүйгөн, өмүрү өрнөк 2024 жылдын 18 февралында 84 жашында дүйнөдөн өттү. Калк кадырлаган Жалил Чодуровдун сөөгү өзү төрөлүп өскөн 11 жылга айылында жерге берилди. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Жаныңыз көккө, денеңиз жерге жаксын.